Туугандарым экинчи бөлүк кылганга туура келди, анткени память болуп калып, свет дагы өчүп, үй да муздап, баш да үшүп кетти дегенде топуну кийип алдык. Ошон үчүн экинчи бөлүк кылайлы. Негизи мен башкаларга окшоп жанагындай опытный деме блогерлер деп коебу, оңдоп жасап салып, анан жакпаса өчүрүп салып, жакканын кийип, менде андай жок. Мен сразу эле каналга эле ачып туруп эле салып коем. Эми билбейм, менде андай жок да, мынтип болгондой элечи. Кандай кебетем болсо, кандай фонум, кандай шартта отурсам деле ошондой эле сала берем да. Анткени эч бир мындай маскасы, эчтеке жок элечи. Анан кээде мына такалып деле сүйлөп кеткенимде байкасаң керек. Кээде ушинтип баягы деме бала кезимде чочуп калганбы, ушундай эмем бар да, тилим жагынан. Бирок ошо тилиме карабастан, мен кебетеме карабастан, мен үйдөгү шартка карабастан, светим өчүп атса деле ага карабастан, мен айткан сөздү, ошо оозуман чыккан Кудайдын сөзүнө гана маани бергиле, пожалуйста. Анткени жазууда айткандай, эми еврейлер айтат, ар бир окуган сөздөрүңө конт коюп маани бер дейт да. Анысы кандай Кудай мен аркылуу эмне деп айткысы келип атат, Кудай мен оозума салган ошо Кудайдын жазуунун негизинде гана сөздөргө көңүл бургула. Мен кебетеме, менин тилиме, менин үйдөгү шартыма көңүл буруп албагыла, пожалуйста. Кээде ушунтип баягы тилим эме мен баягы бала кезимде чочуп калганбы, ушундай бир дагы жакшы, тиги Кудайга жашым өтүп чоң эметкен сайын уже тилим жакшы. Бирок бала кезимде аябай эле эме болчу, мындай катуураак болчу да. Такалып, кыйналып, мындай. Мен силерге бир совет берерим, анткени башыман өттү да. Ошо такалып сүйлөгөн балдарыңар, кыздарыңар болсо, мындай көбүрөөк ырдаш керек да. Мына ыр жагына эметсеңер, мындай адам ошо такалып деп сүйлөгөн адам мындай ырдаган сайын тили эмете баштайт да, ошо өзүнүн калыбына келе баштайт экен да. Мен жаш кезимде ырдачумун да, мындай ырдап, аябай музыкага жакын болчумун да өзүм. Ушундай бир ушундай ырга, ошо тилди ошо ырга көндүрүш керек да. Ырдаган сайын тилиң ошо эметип баштайт экен да, өзүнө келипчи. Анысы кандай. Ошон үчүн мен такалып сүйлөсөм дагы, мен жаман сүйлөсөм дагы, иши кылса ага көңүл бурбагыла, именно Кудайдын сөзүнө көңүл бургула. Аминь. Айтарым, ошо Жакыпка келгенсе, Жакыптын ошо эже жанагынтип Жакып канча эле 4-7 болчу. Ошондуктан Кудайга моюнсуңула, шайтанга каршы тургула, ошондо ал силерден качат дейт да. Бул ушул аятты көп жыйындагылар колдонуп, өздөрүнүн кишилерине ошентип айтып коет окшойт да. Шайтанга, күнөөгө деги эле тиги мына дүйнө, амалкөй, шайтан мааниси бирдей да. Ошолорго каршы туруш керек, күнөө кылбаш керек деп апостол Павел айтат, Рим 7-бөлүмдө 22 беле, 23 беле. Мен бир байкуш адаммын дейт. Мен бул денем күнөөгө сатылган, ким мени ушундан куткарат дейт. Анын кийгисине окусак мынтайт, мен акылым менен дейт, Кудайдын мыйзамына кызмат кылам дейт. А денем менен дейт, күнөөнүн табиятына кызмат кылам дейт да. Ошондо көрдүңөрбү? Жакшылык кылайын дейм дейт, жамандык жанымда турат дейт да. Ошон үчүн бул дене по-любому күнөө кылат да. Жана айтып кеттим го, оюң менен кыласың дегендейчи. Анткени бул дене күнөөгө сатылган да. Анткени мындай да, спасенный адам күнөө кылбайт деген сөз да бар. Ал жазууда бар да. Анткени буга да жооп бар да. Спасенный адам кантип кылбайт күнөө? Мындай да, ичинде ыйык рух күнөө кылбайт, а дене кыла берет по-любому. Анткени мындай, Кудай бизди караган сайын, мисалы үчүн мен спасенный мындай, мени караган сайын Кудай мени көрбөйт, мендеги Иса Машаякты көрөт. Аминь. Мына майнысы ошо да. Именно Кудай спасенный адамды караган сайын Иса Машаякты көрөт, өзүнүн жалгыз уулун көрөт. Ошол Иса Машаяктын канын көрөт. Биздин ичибиз ошо кан, ошо менин күнөөмдү полный, толугу менен жууганына, ошо кан жеткилең болгон да. Аминь. Мындай чала бала, мындай
азыркысын жууп кийинкисин калтырган эмес, полный түбөлүк толугу менен күнөөмдү ошо Исанын каны менин күнөөмдү жапканга жеткилең болгон үчүн, ошон үчүн мени караган сайын Машаякты көрүп турат. Өзүнүн уулун көрөт. Мени көрбөйт, ал кереги жок. Менин денем уже өлүк да. Кудай үчүн. Анткени жазууда бар, дене күнөө үчүн өлүк дейт да. Ошондой эле Кудай бизди караган, спасенныйды караган сайын Машаякты көрүп турат. Мына майниш ошо да. Ошон үчүн спасенный күнөө кылбайт деген ошо да. А дене кыла берет, по-любому кыла берет. Анан жана бар го жыйындагылар, көп жыйындагылар ишенгенге чейин күнөө кылчумун, ишенип калгандан кийин күнөө кылбай калдым деп алда калып да ишөк кылат, балекеттей кылат. Анткени дене Павел айткандай, бул күнөөгө сатылган болуп атпайбы? Жакшылык кылайын дейин деп жамандык жанында турат дейт. Ошо майниш ошо да. Анан да айтып атат, акылым менен Кудайга кызмат кылам дейт, а денем менен күнөөгө кызмат кылам дейт. Анан кийинкисин окусак мынтайт да, 8-чи ошо 8-чи бөлүмдө окшойт. Анда эми күнөө кечирилди, күнөө жок деп туруп, күнөө кыла берсе болобу дегенде, албетте жок дейт. Амин. Көп жыйындагылар ушуну окуп алып, анда сага күнөө кылса болот турбайбы дейт. Жок, болбойт. Анткени мен сепкенимди алам. Жазууда бар, шамал сепсең бороон аласың дейт. Мен бирөөнүн үйүн уурдайынчы, мисалы үчүн, бул деле күнөө да, бирөө мисалы үчүн бир эмесин, машинесин кызып, машинесин уурдайынчы. Кимге жаман? Мага эле жаман. Ыйык рухка жаман эмес. Анткени ыйык рух мындай да, өзүмө жаман. Соттолом, түрмөгө түшөм, кыйналам, керекпи мага ушул, ачка болом, ден соолуман ажырайм. Арак ичсем деле, мисалы үчүн, арак ичсем эмне? Боорума жаман, өзүмө эле зыян да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн Машаяк, Кудайым бизди караган сайын мени көрбөйт. Ичимдеги Иса Машаякты көрөт, ичимде ыйык рухту көрөт. Ошон үчүн спасенный адам күнөө кылбайт деген ушул да. Кудайга биз не спасенный кезде бир эле адам болуп көрүнчүбүз. Мисалы үчүн мен өзүмө жалгыз денем. Мен качан Кудайды таанып, Машаяктын чындыгын таанып билип калгандан кийин Кудай бизди уже эки нерсе көрөт. Бирөө дене, бирөө ыйык рух. Мындай сөз менен түшүндүрүп бере алдымбы же жокпу? Дене бул уже өлүк, Кудайга бул кереги жок. Бул калат ушул жерде. А ыйык рух, ичибиздеги Машаяктын каны бул Кудайга жеткилең болгон үчүн эмне дейт? Менин күнөөмдү көрбөйт, менин күнөөмдү эстебейт. Жазууда бар, сен күнөөңдү эстебейм дейт. Сен күнөөңдү дейт, деңиздин түбүнө салып таштайм дейт да. Көрдүңөрбү? А күнөөнү биз эле өзүбүз эстетебиз да дайыма. Кечирип кой деп. Кудайым кечирген да, түбөлүк кечирген. Бизчи дайыма кечирим сураган сайын биз Иса Машаякты алып келип кайта айкашкан жашка катап атабыз. Кайта мык менен башынан баштап ургулап атабыз. Камчы менен өзүбүз чаап атабыз кайтачы, улам кечирим сурай берип. Анткени Кудай айтат, мен эстебейм дейт да, сен күнөөңдү эстебейм деп атат. Эстеткен биз да. Каршы туруп, шайтан менен урушуп, шайтанга каршы турушубуз керек. Анан күнөөгө каршы туруш деп өзүбүз эле күнөөнү чакырып атабыз да. Айырмасы ошо да. Ар бир кечирип кой, значит биз кечиримди эмне үчүн деп сурайбыз? Анткени биз толук кечиргенде ишенбей атабыз да. Мындай да, ооба буга чейин кечирди, актады, жактады дейбиз да. Анан мындан кийин мен өзүм дагы бир нерсе өзүм дагы кошушум керек деп өзүбүз акылыбыз менен ойлоп, мен дагы биртке мынчалык жакшы иш кошоюн деп, ошон үчүн кызмат кылып, жакшы кабар таратып, мындайт да, көп жыйындагылар. Жакшы кабар таратпай калсам мен тозокко кетем дейт. Мен 10-дук бербей койсом тозокко кетем дейт. Мен кызматчы болбосом мен тозокко кетип калам деп, өзүн бир болбогон нерсе менен алданып, мындай рамкага өзүн кирип койгон да. Бул деген мыйзам дейт да, мунун баары мыйзам. Мен аткарышым керек, эгер мен кылбасам мен бейишке бара албайм дейт да. Ой, сен аткара албайсың, эгер сен аткарсаң анда Машаяк эмне кереги бар бизге дейт турган киши жок да. Анда Машаяк сен үчүн кереги жок турбайбы? Анда өзүң эле кете бер, актап, жактап, сүйүп, күйүп, баардыгын тегиз кылып кете бер өзүң эле. Машаяк кимге керек? Мен алсыз, мен колун көтөрүп, мен эч нерсе кыла албайт экенмин, Кудайым мага жардам берчи өзүң. Мен жана эски осуятта бар, Жакып сен
Жакыптын тукуму, сен куртсуң дейт да. Мен көрсө болбогон нерсе экенмин деп колун көтөрүп, орусча айтканда я сдаюсь дейт го, ошолорго Кудайым келип өзүнүн спасениесин ачып берет да. Аминь. Анан ушул эже жанагы шайтанга моюн сунгула деген мен ушуга жооп берейин эжеке деп бул аятты окуп бердим да. 1-Жакан 2-бөлүм 13-тү. Мынтет да. Аталар дейт, силерге жазып жаткандын себеби силер башынан бери бар болгон Кудайды таанып билдиңер. Жаштар, силерге жазып жаткандын себеби силер Амалкөйдү жеңдиңер дейт. Амалкөй ким эле? Жанагы Жакыпта шайтан, дүйнө, Амалкөй майнысы бирдей эле да. Балдар, силерге жазып жаткандын себеби силер атаны таанып билдиңер дейт. Жана эже ушуну окуп берсем да макул болгон жок. Анан дагы айтып, эжеке хорошо келиңиз, Жакыптын ошо 4-бөлүм, Жакыптын полный ошо 1-бөлүмдөн баштап 5ке чейин майни берип көрөлү деп мынттым да. Эжеке дедим, Жакыптын 1, 2, 3-бөлүмүн карасаң жалаң ишенгендерге жазып кеткен. Бир туугандарым дейт, силер Кудайдын тандалгандарсыңар деп жазып кеткен да. 4 менен 5ти караса бул ишенбегендерге жазылган. Анткени 5ти окусак мынтет, байлар уккула дейт да. Именно жана колунда бар байлык айтылганда, байлыгыңар мындай тигиндей чыжып кетет, Кудайга келгиле деп. 4тө да ушундай да. Күнөө кылбагыла, каршы тургула, ишенгиле, чындык жолун тапкыла деп 4 менен 5 именно ишенбегендерге жазылган да. Бул катчы именно не спасенныйларга айтылган. Үстү жагын карасак 1, 2, 3тү бул спасенныйга, бир туугандарым деп турат. Андан кийин Жакыптын дагы дальше астын 5тен кийинки бөлүмдөрүн окусак, мынакей мисалы үчүн Жакып 4 менен 5 мындай 1, 2, 3 мындай 1де мынтет 1-бөлүмдө Кудайдын жана Теңир Иса Машаяктын кулу Жакыптан Ысрайыл элин тарап кеткен 12 уруусуна салам дейт. Кийин окусак бир туугандарым дейт. Мынакей бул уже ишенген кишилерге айтылган кат. Экинчини окусак мынтет 2-бөлүм 1-аятты окусак бир туугандарым деп даңтуу деп кетти да. Дальше окуп көрдүңөрбү? 3-нчүнү окусак мынтет бир туугандарым деп биякта да ушундай атат. Бизге окутуучуларга сурак ушундай кетти дальше. 3 кат ишенгендер үчүн, 4 менен 5 ишенбегендер үчүн айтылган болчу. Ушуну эжеге түшүндүрө албай койдум да. Эжеке мынакей десем, анын баягы статусу бийик болчу да, ошон үчүн мен баягы теңсинбей мынтип өзүнчө. Анан дагы бир Павелдин айткан жери бар, дагы бир эмеде ошону да окуп берейин дедим да. Именно дүйнө жөнүндө. Дүйнөнү ошону окуп берсем, аны да укпай койду да. Ал кайсы аят эле эсимден чыгып атат. Ошентип ушу жыйындагылар ушу аятты алып биз шайтанга каршы турушубуз керек, күнөөгө каршы турушубуз керек деп күнөө менен алышып, күрөшүп келишет да. Анан биз үчүн, спасенный үчүн күнөө биз үчүн мындай күнөө жок да. Анткени күнөө мындай да, күнөө биз үчүн өлүк да. Анткени айтып кеттим го, Кудай бизди караган сайын Иса Машаякты көрөт. Бизди эмес, мен эмес. Мен ичимде ыйык рухту көрөт. Анткени ыйык рух именно өзүнүн жалгыз уулун каны жеткилең болгондо толугу менен болсочу буга чейинкисин хорошо өзүн Иса Машаяк куткарды, эми мындан кийинкисин сен кыл деп менден жакшы нерсе күтмөк, мен жакшы иш кылып, оңдук салып, бүт баарын берип, тимеле сонун кылып турбасам мен өлөсүң демек да. Жок. Жалгыз уулу ошо Иса Машаяктын каны жеткилең болгон үчүн Кудай бизди кечирип атат. Кудай бизди өзүнүн жанына чакырып атат. Болду деп атат. Кереги жок, болду, келгиле деп атат. Ишенгиле, болгон ишенгиле, келгиле деп атат. Спасение ушул да. Аминь.